الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. Алгач Аллах Таалага мактоолорду, даңктоолорду айтып, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө, жакындарына салам салаваттарды айтып, барыңыздар менен ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп саламдашабыз. Мында мурдакы сабак айтка байланыштуу болбой калган. Эми бүгүн Кудай буйрса ибадат китебинен баштайбыз. Буга чейин тазалык китебин толук окуп бүтүргөнбүз. Эми мындан кийин ибадат китеби башталат. Ибадат китебинде бул намаз, зекет, орозо, ажылык сыяктуу темалар окулунат иншалла. Бүгүн намаз китебинен баштайбыз иншалла. Намаз бул эң негизги ибадаттардын бири болуп эсептелинет шариятыбыздагы. Намаздын өзгөчөлүктөрүнүн бири бул Аллах Таала өзү жана Мираж түнүндө Аллах Таала өзүнүн алдына чакырып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол учурда парз кылынган. Башка ибадаттар орозо, зекет сыяктуу бул Жабраил алейхиссалам аркылуу Аллах Таала пайгамбарыбызга түшүрүп бизге буйруган. Эми намаздын өзгөчөлүгү бул Аллах Таала өзүнүн алдына чакырып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол жактан намазды парз кылган. Намаздын тилдеги мааниси бул сила деп коет. Сила деген бул байланыш. Бул башкача айтканда адам менен адамдын Роббиси жаратканы Аллах Таала менен болгон байланыш. Намаздын дагы өзгөчөлүгү бул күн сайын кайталанып турат. Башка ибадаттардан айырмаланып, мисалы орозо 12 айда бир жылда бир эле ай боло турган болсо, зекетти бир жылда бир жолу берүү парз болот. Ажылыкка бар болсо, бул дагы кайсы бир мусулмандын ошого материалдык башка мүмкүнчүлүктөрү боло турган болсо, анан ошол адамга парз болот. Ал эми намаздын өзгөчөлүгү бул күнүнө 5 маал окулунуп, өзүнүн аты айтып тургандай тилдик мааниси сыйла. Бул Аллах Таала менен пенденин ортосунда күндө 5 жолу байланыштырып турган ибадатты биз намаз деп атайбыз. Намазды окуган адам бул дайыма өзүнүн Роббиси Аллах Таала менен дайыма байланышта болуп турат. Жана бул башка бир күнөө иштерден тыйылууга дагы аябай жардам берет да. Анда эмесе китептен баштайбыз. Китептин Бисмиллахир-рахманир-рахим. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة نماز كتابي ديت ومن أسلم أو أفاق أو بلغ أو طهرت وقد بقي من الوقت قدر تحريمة لزمته. Намаз кимдерге парз болот десе, кимдер окууга милдеттүү болот десе, бул эгерде бирөө исламды кабыл алган болсо, же болбосо жинди эле, афака деген бул жинди болчу, анан өзүнө келди, айыкты. Же болбосо аубалаго, кичинекей бала эле балагатка жеткен болсо, ау тахорот, жана айыз көрүп жаткан аял, нифас болгон аял өзүнүн жанагы эмеси бүттү, айызы бүткөндөн кийин, таза болгондон кийин кадра тахрима кала турган болсо, тахрима деген Аллаху акбар, Аллаху акбар деген челек мөнөт кала турган болсо, ошол адамга фарз болот дейт. Валау иртадда ау жунна ау хадат хайнаидин лам тажиб. Эгерде бирөө мусулман болчу, Аллах Таала сактасын, ал динден чыгып кетти, же болбосо жакшы эле адам болчу, ал жинди болуп калды. Же болбосо бир аял айыз көрүп калды, ал аялга жана муртат болуп кеткен, динден чыгып кеткен, же болбосо жинди болуп калган адамга важип болбойт дейт. Бул жерде бир пайда бар, ал эмне? Ал эгерде намаз өзү бир убакыттын ичинде фарз болот да. Эгерде мисалы пешим намазы, пешим намазында
эгерде пешим намазынын чыгып асыр намазы кирүүсүнө бир ошол учурда адам эме динди кабыл алды, ислам кабыл алды, же болбосо балагатка жетип кала турган болсо, андан ары Аллаху акбар деген желге эле мөөнөт кала турган болсо, ошол кишиге ал фарз болот. Эгерде окубай кала турган болсо, анда казасын окуп бериш керек болот. А эгерде ошол эле убакытта мисалы бир аял бар, айызы келе элек, бирок акыркы 5 мүнөт калган болчу, мисалы пешимден чыгып кетүүсүнө 5 эле мүнөт калган болчу. Ошол учурга чейин пешим намазын окубай барды. Андан кийин 5 мүнөт калганда айыз көрүп калды. Андан кийин уже асыр намазы кирди. Бул аялга дагы пешим намазын окуп берүү важип болбойт. Анткени ошол убакыттын аягында дагы эгерде айыз көрүп кала турган болсо дагы ал намаздан бошойт. Анткени ошол учурда намаздын фарз болот эле. Ошол учурда мисалы намаз окуп калганга жетишип калышы мүмкүн да. Бирок ошол учурда жунуп болуп калды, же болбосо жунуп эмес, эми айыз көрүп калды. Айыз көрүп калган учурда ал аялга важип болбойт. Башкача айтканда кийин анын казасын окуп бербейт. Бул китепте ошол эме кылат да. Намазды башында ушунча айтып туруп, андан кийин азыр азан тууралуу айтат, андан кийин кайра намазга келебиз. Негизи эле намаз кимдерге важип болот десе, бул балагатка жеткен мусулман, анан акыл эстүү адамдарга намаз важип болот. Эми фаслун фил азан, азан тууралуу баб, азан тууралуу китеп дейт, бөлүм дейт. Азандын бул мааниси эмне? Бул жарыялоо. Башкача айтканда Аллах Тааланын үйүнө ибадатка, намазга чакырууну биз азан деп коебуз. Ал-азану суннатун муаккадатун лил хамси вал жум'ати факат. Азан дейт, бул өкүмү эмне десе, бул сунна муаккада. Сунна муаккада, сунна экиге бөлүнөт, сунна муаккада, сунна гайру муаккада, же болбосо суннатул худа, суннату завайда деп. Леме азан болсо, бул сунна муаккада, бекемделген сүннөт дейт. Кайсыл намаздарга азан айтылат десе, бул 5 маал намазга, лил хамси вал жум'ати факат дейт. Жана жумага эле эмне кылынат, азан айтылат. Башка нафил намаздарга, же болбосо башка ош сыяктуу намаздарга, же болбосо жаназа намазы сыяктуу намаздарга азан айтылбайт. Бул тек гана ошол күнүнө окулуучу 5 маал намазга, анан жума намазына азан айтылуусу бул сунна муаккада болуп эсептелинет. بغير ترجيع ويزيد في الأذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. Эртең мененки намазга, багымдат намазына азан айткандан кийин, ба'дал фалахи, хайя алал фалах дегенден кийин эки жолу ас-салату хайрун минан наум деп айтабыз дейт. Ас-салату хайрун минан наум деген бул намаз уйкудан жакшыраак. Башкача айтканда, уктабай туруп намаз окууга, себеби намазды окуу бул уктаганга караганда жакшыраак деген сөздү эки жолу айтат. Хайя алас салах дейт, андан хайя алал фалах дегенден кийин эки жолу ас-салату хайрун минан наум деп айтылат дейт. Вал иқамату мислу бизиядати кад камати салам марратайн ба'дал фалах. Ал эми камат айтуу ушул эле сыяктуу дейт. Бирок анда кад камати сала деп эки жолу хайя алал фалах дегенден кийин эки жолу мында дагы айтуу эки жолу эмне деп айтылат дейт? Кад камати сала, намазга турула деп айтылат дейт. ويترسل الأذان ويحذر الإقامة. Жана азанда айтканда тарассул деген эмне десе, вахуал фаслу байнал калимат. Ал деген ошол сөздөрдүн ортосун бөлүп айтуу. Мисалы Аллаху акбар деп туруп, ашхаду ан ла илаха иллаллах ортосунда бир аз токтоп, кайра ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтуу. Бул тарассул дейт. Азан ошентип бөлүнүп, сөздөрдүн ортосу бөлүнүп айтылат дейт. Ал эми ва яхдирул иқама деген камат бул вал хадру хуал васлу байнал калимати вал исра. Бул сөздөрдүн ортосун кошуп
жана батыраак айтуу дейт. Мисалы комат айтканда Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп бат-баттан анан ортосун бөлбөй айтабыз да. Ошону айтып атат. Башка азанды бөлүп шашпай айтат экенбиз. Ал эми коматты ортосун бөлбөй, сөздөрдүн ортосун бөлбөй жана батыраак айтат экенбиз. Жана экөөнү тең айтып атканда, азан болсун же болбосо комат болсун, айтып аткан учурда кыблага жүздөнүп айтат экенбиз. Жана эмени айтып атканда, бул мурда эме болгон эмес да, микрофондор болгон эмес. Ал учурда мечиттин үстүнө чыгып кыйкырып айтчу. Ал учурда ошол элдин баарына жетиш үчүн оң жагына, сол жагына ийилип, ушинтип башын буруп айтчу да. Ошону айтып атат. Жана ошол айтып жаткан учурда үнүн бийигирээк кылып айтат дейт. Үнүн бийиктетирип айтат дейт. Азыркы учурда микрофон менен айтат. Микрофон менен айткан учурда деле эки жака башын, эгерде ошол микрофон алдында турган болсо, башын эки жака бурбай эле, оң жака же сол жака бурбай эле айтат. Себеби эгерде бурган учурда микрофондон алыстап кетип, үнү кичирейип кетет да. Ошол учурда башын буруу милдеттүү болуп эсептелбейт. А эгерде микрофон жок болсо, талаада же болбосо свет өчүп калган учурда, мечиттин үстүнө чыгып айткан учурларда эки жака башын буруп айтуусу керек болот. Себеби бүт жака азан жетилип, элдер угуп намазга келүүсү үчүн. Жана дараттын болуусу, азан же болбосо икомат айтып жаткан учурда, азан же икомат айтып жаткан учурда намаздын болуусу, дараттын болуусу бул мустахаб болот дейт. Эгерде жунуп боло турган болсо, жунуп гусул алуу важип болуп калган адам боло турган болсо, ага бул азан же болбосо комат айтуу бул макрух болот дейт. Макрух болот. А бирок азанды эгерде жунуп адам азан айтып койгон болсо, азанды кайрадан айтабыз. А эгерде коматты жунуп адам айткан болсо, анда кайрадан айтпайбыз, бирок ошол айткан адам күнөөкөр болот, макрух болуп эсептелинет. Жана коматты дараты жок адам айтуусу дагы эмне болот? Макрух болот. Ошол адам күнөөкөр болот. ويؤذن للفائتة الأولى ويقيم وله الاكتفاء بالإقامة في الباقي. Эгерде бир адамдын каза намаздары боло турган болсо, ошол каза намаздарын окууда биринчи азан айтып туруп, анан кийин биринчи азан айтат, каза намаздарын окууга ниет кылды. Биринчи азан айтат, андан кийин комат айтып туруп, коматтын артынан намаз окуйт да. А кийинки намаздарда коматты айтып эле окуй берет. Азанды кайрадан айтуусу милдеттүү болбойт. Эң эле биринчисинде азан айтат, андан кийин каза намазын окуйт. Андан кийинки каза намаздарында билебиз баарыбыз эле фарздары гана окулунат, сүннөттөр окулбайт. Витр важиптин дагы казасын окуп берүү милдеттүү болот, бирок сүннөт намаздардын казасын окуйт. Ошол фарзын окуйт, мисалы азан айтты, багымдат намазынын казасын окуду, кийин пешин намазынын казасын окуурда кайрадан азан айтпайт дейт. Болгону ага жетиштүү болот, ошол кайрадан комат айтып эле окуй берүүсү жетиштүү болот. Жана бирөө азан айтты да, ошол адам кайрадан комат айтуусу милдеттүү эмес дейт. Башкача айтканда, башка адам дагы коматты айтып окуй берсе болот дейт. Мисалы бирөө азан айтты, андан кийин уже комат айтып намаз окуучу убакыт келип калды. Бирок жанакы азан айткан адам жок болуп кала турган болсо деле, башка бир адам комат айтып намазды окуй берсе болот дейт. Тиги азан айткан адамды күтүп отуруу милдеттүү болбойт. Жана азанчыны
азанчы ошол азан айткандыгы үчүн акча алуусу бул макруh болот дейт. Макруh болот деп бизде матындарда келет, бирок илгери ошол муазин деп коет. Булар ошо азан айткан адамдар. Буларга мамлекет тараптан акчалар бөлүнүп турган, айлык кадимкидейчи. Азыркы учурда мисалы буларга же болбосо Куран окуткан адам, же болбосо имам, же болбосо азан айткан адамдардын баары азыркы учурда ошол азан айткандыгы үчүн акча алуусу, айлык алуусу дурус болуп эсептелинет. Себеби мурдакыдай бул мамлекет тараптан бул кишилерге акча бөлүнбөйт дагы, бул кишилер дагы үй бүлөсүн багыш керек. Эгерде баары иш менен алек болуп кете турган болсо, анда азанды ким айтат? Эгерде азанчыларга дагы айлык бөлүнбөсө, алар дагы ошол азан айткандыгы үчүн акча албай турган болсо, анда бул азан айтканга эч ким кызыкпай калышы мүмкүн. Же болбосо ошол азан айткан адам жок болуп, баары иш менен алек болуп, ошондой коркунуч болгондугу үчүн эмне кылабыз азыркы учурда? Же болбосо Куран үйрөткөн адамдар дагы ошол Куран үйрөткөндүгү үчүн акча алса болот дейбиз азыркы учурда. Айлык алса болот, акча алса болот. Же болбосо ошол мисалы курс уюштуруп атышпайбы азыркы учурда делечи. Ошолор ошол үйрөткөндүгү үчүн акча алса болот. Мурда бекер үйрөтүлгөн, эмнеге? Себеби ал учурда мамлекет тараптан ал кишилерди каралган, ал кишилердин үй бүлөсүнө, өзүнө каражат бөлүнүп, алар ошо эч нерсе менен алек болгон эмес. Башкача айтканда, башка жакта иштеп, же болбосо башка нерсе менен алек болбой, ошол Куран окуу менен, Куран үйрөтүү менен, ошо азан менен мечитте имам болуп ошентип алектенишкен, аларды мамлекет камсыздап турган. Азыркы учурда мындай болбогондугу үчүн буларга ошол үйрөткөндүгү үчүн акысын берүү материалдык жактан бул туура жана уруксат берилген нерсе болуп эсептелет. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول الوقت ويعاد فيه. Жана намаз бул ошол убакыттын кирүүсү менен важип боло турган нерсе да. Мисалы, эгерде багымдат намазынан 10 мүнөт мурда азан айтып сала турган болсо, эгерде убактысы кирүүдөн мурда эле азан айтып сала турган болсо, анда кайрадан убактысы киргенде кайрадан азан айтуусу милдеттүү болуп эсептелинет. Себеби убактысы кирбегенде азан айтуу эч кандай пайдасы жок болуп калат да. Ал учурда кайра эмне кылат? Кайрадан ошол убактысы киргенден кийин, убактысынан мурда азан айтып салса, кайра убакты киргенден кийин кайрадан азан айтуусу милдеттүү болуп эсептелинет дейт. ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن إلا في الحيئلة الأولى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Жана ошол азанды кооматтуу угуп жаткан адамдар ошону угуусу, артынан кайталоосу бул важип болуп эсептелинет дейт. Аллаху акбар деген учурда артынан ошол айтып бүткөндөн кийин эле угуп жаткан адамдар азанды артынан айтуусу важип болот. Жана бирок хайя аля сола деп айтат го. Ошол учурда ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим дейбиз. Хайя аля фалах деген учурда маша Аллаху кан ма лам яша лам якун деп айтабыз. Калган учурда ага чейинки ашхаду ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах дегенде ошол муазин кантип айтса, ошонун артынан ошол айткандай кылып айтуу бул китепте важип деп келген, негизи туурасы мустахаб болот. Мустахаб деген бул эгерде ошол нерсени аткара турган болсок, сооп алабыз. Аллах Тааланын алдында сооп алабыз. Жана жакшы көрүлгөн, шариятта жакшы көрүлгөн, урматталган бир амалдардын катарына кирет да. Эмне дедик? Биринчи хайя алал фалах дегенде ла хаула ва ла куввата илля билlah. Ал эми хайя алас сала дегенде ла хаула ва ла куввата илля билlah. Ла хайя алал фалах дегенде маша Аллаху кан ма лам яша лам якун деп айтат экенбиз. Ва инда каулихи ас-салату хайрун минан наум.
жана эме деп айтпадыкпы, багынат намазында хайя алал фалах дегенден кийин ас-салату хайрун минан навм, намаз уйкудан жакшыраак деп 2 жолу айтабыз дедик. Ошол учурда азанчыга жооп беребиз: содакта ва бил хакки натакта, туура айттың депчи. Хак нерсени айтып атасың деп ал кишиге, ошол муазинге жооп беребиз. Шыкканда азанга жооп беребиз деген сөз да. ولا يتكلم سامعهما ولا يقرأ ولا يسلم ولا يرد ولا يشتغل بعمل غير الإجابة ويقطع القراءة لهما دي. جنا азан коомат айтылып жаткан учурда биз Куран окуганга да болбойт экен. Куран окуганга, бирөөгө салам айтууга, эгерде салам айтса ага жооп берүүгө жана башка ошол азанга жооп берүүдөн башка иштер менен алек болуу дагы дурус эмес. Шариатта тыйылган нерселерден болуп эсептелинет экен. Эгерде азан айтылып жатса, ошол эле учурда биякта 2-3төн болуп сүйлөшүп отуруу бул адепсиздик болуп эсептелинет. Ошол жана айтпадыкпы, эгерде азан айтып же коомат айтылып жатканда ошол азанчынын артынан кайталоо мустахаб болот дедик. Эгерде укпай башка нерсе менен алек болуп сүйлөшө бере турган болсо, анда бул адепсиз амалдардын ичине кирип кетет. Эми жана кайрадан азанга келди. Азанды бүтүп, эми кайрадан намаз жөнүндө айтабыз иншалла. Намаздын фарздары бар, намаздын важиптери болот, намаздын сүннөттөрү, намаздын мустахабтары болот. Намаздын фарздары, эгерде ошол фарздарды айтабыз азыр бир канча. Эгерде ошол нерселерди аткарбай кое турган болсо, бул намаз болуп эсептелинбейт. Муну кайрадан окуш керек болот да. А эгерде важиптери болот, аларды дагы айтып кетебиз. Важиптерди аткарбаган адам ал намазы толук болуп эсептелбейт дагы, кемтиктүү болуп эсептелет дагы. Кайрадан окуп берүү милдеттүү болбойт. Бирок сажда сахв деп коет, адашуу саждасы. Ошол эгерде ошол нерселерди кээ бир нерселерди аткарбай, же болбосо ашыкча аткарып сала турган кээ бир нерселер болот. Булар ошо важиптер болот. Ошолорду эгер аткарбай кое турган болсо, анда сажда сахв кылгандан кийин гана намазы дурус болуп эсептелинет. Сунна жана мустахаб амалдар бар. Ал намазды дагы көркүнө чыгарчу амалдар. Эми эң биринчи ошо намаздын фарздары жөнүндө айтабыз. Намаздын фарздары экиге бөлүнөт. Бул ички фарздары жана сырткы фарздары болуп. Биринчи шуруту салату ситтатун дейт. Шуруту салату ситтатун. Биринчи намаздын сырткы фарздары тууралуу айтабыз. Алар 6 дейт. Биринчиси бул убакыт. Жантан бери айтып келе атабыз. Эгерде намаз бул убакыттын кирүүсү менен гана фарз болот да. Эгерде намаз убакыттын кирүүсүнөн мурда окуп сала турган болсо, анда бул намаз болуп эсептелбейт. Себеби намазды окуунун шарты эмне? Бул ошол убакыттын кирүүсү. Убакыттары тууралуу дагы азыр айтылат иншалла. Ат-тахарату би анваиха жана тазалык дейт. Тазалыктын 3 түрү болот. Түрлөрү менен деп айтып атат. Бул жерде кийимдин таза болуусу, жана дененин таза болуусу, денеде нажасаттын жок болуусу, жана ошол намаз окуп аткан орундун таза болуусу, бул сырткы фарздар болот. Ва сатрул аура жана авреттин жабык болуусу. Аврет жөнүндө аялдын авретин билебиз, эркектин аврети, мисалы киндиктен баштап тизенин астына чейин бул эркектин аврети болуп эсептелинет. Эгер ушул жери жабык болбой турган болсо, анда намаз болбойт. Анткени бул биз айттык, бул фарздарды эгерде аткарбай кое турган болсок, анда намазы жок болуп эсептелинет. Аялдын аврети болсо эмне? Жүзү жана колунан башка жери бүт аврет болот дагы. Намаз учурунда ошол буту дагы кечиримде болуп эсептелинет.
Калган учурда бутун да жаап жүрүсү жакшы. Эгерде ушул мүчөлөрүдөн башка жери ачык болуп кала турган болсо, бул алдындагы бөлүнүп айтылат. Бирок ошол авреттин жабык болуусу фарз, сырткы фарздарынын катарына кирет. Ва истикбалул кыбла, жана кыблага жүздөнүү дагы бул фарз болуп эсептелинет. Жана ниет кылуу дагы бул фарз. Ибадат деген эмне десе, ибадат бул ниет менен гана дурус боло турган нерселерди биз эме дейбиз. Ниет менен гана дурус боло турган нерселерди ибадат дейбиз. Жана ва такбиратул ихрам, жана ошол башында намазга кирип жаткандагы такбир, Аллаху акбар деп айтуу, бул дагы сырткы фарздарына кирет. Эгерде жөн гана барып туруп ала турган болсо дагы, бул киши намазда болбойт. Эгерде колун көтөрүп деле Аллаху акбар деп айтпай кое турган болсо дагы, бул киши намазда болбойт. Ва аркануха ситтатун, жана намаздын рүкүндөрү дагы 6 дейт. Буну бизде ошол сырткы ички парз деп бизде белгилүү Кыргызстанда. Бул ошондой ички парздарына кирет. Ички парздары жалпы 6 дедик. Анын биринчиси ал-кыям, бул туруу, намаздын ичиндеги жана туруу бар, ошол бул биринчи фарз болот экен. Ал-кираа, жана Куран окуу. Булардын бардыгын азыр акырындан бир-бирден чечмелеп кетебиз. Бул жерде жалпылай айтып атат да, жалпылай канча фарз бар, ошону жалпылай айтып атат. Кийин ошоларды бөлүп кененирээк түшүндүрөбүз иншалла. Китепте бул айтылган. Экинчиси Куран окуу дейт, кыйраа. Ва руку дагы бул намаздын ички фарздарына кирет. Ва сужуд, сажда кылуу дагы бул намаздын ички фарздары экен. Ол интикалу мин рукнин иля рукн. Жана бир рукундон экинчи рукунга интикал, бир рукудан экинчи рукуга кетүү, алмаштыруу ошол рукундөрдү. Бул дагы фарз болот экен. Ол кадатил ахира, жана эң акыркы кадада отурабыз го, жана отурган эң акыркы када дагы бул дагы фарз болот. Анын миктары ташаххуд окот. Ташаххудду окуучалык отуруу бул дагы намаздын ички фарздарына кирет. Ваджибатуха 11. Жана айттык, жана важип деген эмне? Важип деген бул ошол намазды эгерде важипти аткарбай боло турган болсо, бул намаз толук жокко чыкпайт, бирок кемтиктүү болот. Аны толуктоо үчүн биз сажда сах кылуубуз милдеттүү болот дедик. Важиптери бул жерде 11 важибин айтат. Анын биринчиси аль-фатихату фил улайин. Фатиханы окуу. Эгерде 4 рекеттүү болсо, алдыңкы экинчи рекетинде, 2 рекет болсо дагы алдыңкы 2 рекетинде Фатиханы окуу бул важип болуп эсептелинет. Башка мазхабтардан айырмаланып, биздин Ханафи мазхабында важип менен фарзды эки башка өкүм алат да. Башка мазхабтарда бар, важип десе дагы, фарз десе дагы бул бир эле нерсени түшүнөт, фарзды түшүнөт. Бизде болсо важипке өзүнчө өкүм берилет, ал эми фарзга өзүнчө өкүм берилет. Фарз деген бул эмне десе, бул катый бекемделген далилдер менен, катай деп коет, бекемделген ошол далилдер менен бекемделген, катый далилдер менен бекемделген нерсени биз эмне дейбиз? Важип дейбиз. Ал эми зонни далилдер менен бекемделген амалдарды биз важип дейбиз. Бизде ошол 4 мазхабта өзгөчөлүгү, бизде важип өзүнчө болот, бул өзүнчө айтылынат, ал эми фарз өзүнчө айтылынат. Экөөнүн өзүнчө өкүмү бар. Биринчи важиби намаздын алдыңкы 2 рекетте Фатиханы окуу бул важип. Эгерде окубай кое турган болсо эмне кылат?
анда сажда сах кылуу менен дурус болот. Эгерде атайын таштаса, анда эгерде унутуп таштаса, анда ошол эмне кылат? Сажда сах кылуу менен намазы дурус болот. Ва суратун ау кадруха, жана бир сүрөнү окуу, же болбосо бизде эң кыска сүрө Куранда бул Инна атайна кал каусар деген сүрө бар. Ошол эң Каусар сүрөсү бул эң кыска сүрө. Ошол Каусар сүрөсүн окуу, же болбосо ошонун өлчөмүнчөлүк башка бир аятты окуу бул дагы важип болуп эсептелинет дейт. Вал жахру фил жахрияти лил имами, жана жахр намаздар бар. Жахр намаз деген бул эртең менен баамдат намазынын фарзы, шам намазынын фарзы жана куфтан намазынын фарзын биз үндү чыгарып окуубуз важип болуп эсептелинет дейт. Бул имам үчүн. Имам мечитте болгон учурда, жамаат менен окуган учурда үнүн чыгарып окуусу важип болот. Эгерде үнүн чыгарбай ичинен окуп отурган болсо, анда намазды сажда сах кылмайынча намазы дурус болбойт. Бул имам үчүн гана. Ал эми жалгыз адам окуй турган болсо, жахр намаздарды дагы, ошол үнүн чыгарып окуй турган намаздарды дагы окуусу жалгыз адам окуганда ага ыктыяр берилет. Ал кааласа үнүн чыгарып окуйт, кааласа ичинен окуйт. Вал мухафатату фи сиррияти мутлакан. Жана ичинен окуй турган намаздар болот. Алар пешим жана асыр намаздары, жана жалпы эле башка сүннөт намаздар бүт барын ичинен окуйбуз. Бирок ичинен окуйт дегендин деңгээли канчалык болуш керек десе, ал адам окуганда өзү уга турган деңгээлде болсо, ошондо бул важипти аткарган болот. Эгерде андай кылбай турган болсо, важипти аткарбаган болот дагы, бул кишиге дагы сажда сах кылуу милдет болот. Мисалы бизде жалгыз адам окуганда деле ичинен окуйт да. Кээде сыртынан биз айтпадыкпы, эгерде жалгыз адам окуса, мейли ал үнүн чыгарып окуй турган, же болбосо ичинен окуй турган намаз болсун, аны кантип окуса, ал адамга милдет укук берилет. То есть ал адам ыктыярдуу болот. Кааласа жалгыз адам, жалгыз намаз окуган адам кааласа ичинен окуйт, кааласа үнүн чыгарып окуйт. Эгерде ичинен окууну тандаган болсо, анда канчалык деңгээлде окуш керек десе, ал адамдын өзүн окуп атканын өзүнүн кулагына чейин жеткенчелик үн менен окуусу важип болот. Алымдарыбыз айтат, эгерде тилин кыймылдатып, оозу эриндери, анан тили кыймылдаган деңгээлде дагы окуса, бул дагы дурус болот дейт. Эгерде оозун жабып туруп эле ичинен окуган болсо, бул кишинин намазы дурус болуп эсептелинбейт. Ал киши башкача кайрадан намазын окуш керек болот. Же болбосо сажда сах кылыш керек болот. Оттоманинати фи рукуи ва суджуди. Жана рүкү саждада томанина бир субханалла дегенчелик убакытта туруусу бул дагы эмне болот? Важип болуп эсептелинет. Эгерде бар туруп эле кайра тура турган болсо, анда дагы намазы сажда сах кылуу важип болуп калат. Эгерде канчалык деңгээлде ошол томанина туруусу канчалык деңгээлде милдет болот десе, субханалла. Башкача айтканда, сиз рүкүгө бардыңыз, субханалла дегенчелик убакытта туруп турган кайра кетсеңиз, намазыңыз дурус болот. Сажда сах кылуу милдет болбойт. А эгерде сажда же рүкүгө барганда бар туруп эле кайра тура турган болсоңуз, анда сажда сах кылмайынча намаз дурус болбойт. Ва тартибу аф'алиха. Жана тартип менен кылуусу, биз намаз окуганда тартип менен кылабыз го. Мисалы, биринчи такбир айтып, андан кийин Фатиханы окуп, андан кийин зам сүрөнү окуп, андан кийин анан рүкү кылабыз. Анан рүкүдөн туруп, анан сажда кылабыз. Эгерде бул жерде
ошол дагы эмне болот дейт, ошол дагы фарз эмес, бирок эме дейт, важип дейт. Эгерде бирөө мисалы туруп эле биринчи саждага кетип, андан кийин кайра туруп анан рүкүү кылып турган, кайра тура турган болсо, ал кишиге дагы, ал кишинин намазы бузулбайт, бирок сажда сах кылуусу важип болот. Вал-каадатул ула. Жана 4 рекеттүү же болбосо 3 рекеттүү намаздарда биринчи 2 рекеттен кийин каадада отуруу дагы бул дагы важип болот. Эгерде кимде ким ошону унутуп кала турган болсо, ал кишиге дагы сажда сах кылуу милдети болот, бирок намазы толук бузулбайт. Ват-ташаххуду фил каадатайн, жана ташаххуд кылуу дагы, ташаххудду окуу, бул дагы фарз эмес, бул эмне экен, важип экен. Бизде эгер 4 рекеттүү намаз боло турган болсо, 2 каада болот да. Каада деген бул ошо 2 рекеттен кийин 2 рекет намаз окугандан кийин отуруп атпайсызбы, ошону каада деп коет. Ошол 2 каадада деле ташаххудду окуусу эмне болот экен, важип болот экен. От таслим, лафзус салам, салам айтуу намаз бүткөндөн кийин, бул дагы эмне важип болот экен. Таслим дегенде бул лафзус салам, ассаламу алейкум деп айтабыз го. Ошол дагы важип болот экен. Ва рахматуллахи ва баракатуху деген бул уже сүннет. Ассаламу алейкум деген бул важип болот. Вал кунут битир важип намазын окуган учурда кунут дуасын окуйбуз го. Ошол кунут дуасын окуу дагы важип. Бирок канчалык деңгээли важип десе, бул Аллахумма инна настаинука ва настахдика ва настагфирука деп окуйбуз го. Ошонун Аллахумма деген жерин эле окуп коюу, Аллахумма деп эле окуп коюу бул важип болот. Эгерде ошону да окубай отурган болсо, анда ал кишиге сажда сах кылуу милдет болот. Аллахум инна настаинука ва настахдика деп аягына чейин окуу бул сүннет болуп эсептелинет. Ва такбиратил айдайн, жана 2 айт намаз бар. Ал тууралуу дагы кененирээк айтабыз. Ошол айт намаздарында бир нече такбирлер болот. Ошол такбирлердин баардыгын айтуу дагы бул дагы важип болуп эсептелинет дейт. Ва сунануха ма сива залика ва мин аквалиха ва афалиха ал-матлуба дейт. Жана биз айтып кеттик, 12 фарзын айттык, жана 11 важибин айттык. Мындан башка дагы важиптер бар. Аны башка китептерде кенен айтылган. Бул чаканыраак китеп болгону үчүн бул жерде 11 важибин айтты. Жана ошондан башка талап кылынган кээ бир сөздөр, кээ бир кыймыл аракеттер, булар эмне болот дейт? Булар сүннөтүнө кирет дейт. Эми жана 12 фарзын айтпадыкпы? Намаздын 12 фарзы деп, ички жана сырткы деп бөлдүк 6-6-дан. Эми ошолорду кененирээк шарттап баштайт. Бул аш-шартул аввал ал-вакт. Биринчи шарты бул вакыттын кирүүсү. Биз айттык, намаз вакыттын кирүүсү менен гана милдети болуп эсептелинет. Эгерде вакыт кирбесе, анда милдети болбойт. Ва вакту субхи мин тулу'ил фажр ас-садиq ila tulu'иш шамси дейт. Эң биринчи эле бул багымдат намазынын вактысы кайсы вакыт? Багымдат намазынын вактысы бул чын таңдын атуусу дейт. Чын таң анан жалган таң болуп экиге бөлүнөт экен. Биринчиси бул аль-фажр ас-садиq деген бул ошол күндүн садиq деген бул күндүн горизонталдуу чыгуусу. Башкача айтканда капкараңгы болот, асман менен жерди айырмалабаган бир капкараңгы болот дагы. Анан ошол учурда эң биринчи өйдөнү карай бир күн чыгаар да, өйдөнү карай бир нур кетет экен да. Ошону биз жалган таң деп коет экенбиз. Ал учурда фажр, багымдат намазынын вактысы болбойт. Качан мындай жарыктык, башкача айтканда таң, ошол жарык күн чыгат да, күн чыгып келаткан учурда биринчи ошол
асман менен жердин ортосун мындай бөлүп турган бир жарык пайда болот экен. Ошону биз эмне дейбиз? Чын таң дейбиз. Ошону көргөн учурда эменин бамдат намазынын эң алгачкы убакыты болуп эсептелинет. Жана иля тулуу шамси. Жана ошол күндүн жанакы эмеси бар го, башы. Ошол көрүнүп чыкканга чейинки убакыты бул бамдаттын убактысы деп айтат экенбиз. Бизде азыркы учурда бул нерсенин баары жеңил болгон, мисалы программалар баары атайын муфтияттын өзүнүн сайтында убакыттар белгиленген, бир канча жылга, бир канча айга уже убакытты белгилеп коюшкан да. Азыр техника ошол деңгээлге жеткендиги үчүн бизге азыр бул нерселерди билип коюбуз керек. Балким кээ бир жерлерде мисалы бизге ошол каражаттардын мындай ошого жетүүгө мүмкүнчүлүк болбой калган учурда биз намаздарды кайсы убакытта окушубузду билип алыш үчүн бул керек. Бирок азыркы учурда негизи бул нерсеге көп деле муктаждык жок, себеби бул нерселердин баарын уже чечип берип койгон. Бамдаттын убактысы эмне дедик? Ошол горизонталдуу бир жарыктык күндүн чыгуусунун горизонталдуу кетүүсүнү көрүү, ал эмне болот дедик? Ал ошо жер менен асмандын ортосун бөлүп бир жарыктык пайда болот. Ошону биз чың таң дедик. Анан күндүн чыгуусуна чейинки убакытты бамдат намазы. Күн чыккандан кийин да күн чыкты, уже бамдат намазынын убактысы кетет. Ва зухри min zawaliha hatta yasiru dhillu shay'in mithlihi siwa fi fay'uz zawal. Жана бешим намазынын убактысы бул күндүн чак түштөн бир аз оогондон кийин кийинки убактысы бул бешим намазынын эң алгачкы убакыты болуп эсептелинет. Мисалы бир метрлик бир таякты жерге кагып отурган болсок, ошол чак түш болгондо үстүнө келет да күнч. Ошондон ошолдун көлөкөсү бир 20 сантиметр жерге уже көрүнүп калгандан кийин 20 сантиметр күндүн чак түш болду. Анан күн уже өтө баштагандан кийин ошол 1 метрлик таяктын көлөкөсү 20 сантиметр көлөкө түшкөндөн кийин уже бул бешим намазынын эң алгачкы убактысы дейбиз. Анан качанга чейин бешим намазынын убактысы уланат десе, бул ошол нерсе 2 эсе көлөкөсү 2 эсеге узун болгондон кийин, башкача айтканда 1 метрлик таякты сайдык, жерге кагып койдук. Анан ошонун 2 метр, анан 20 сантиметр болгон учурда уже бешим намазынын убактысынын эң аягы болот. Ошол учурда асыр намазынын убакыты кирген болот. Бул боюнча талаштар бар. Имам Абу Ханифа айтат, ошол мисалы 1 метрлик нерсенин көлөкөсү 2 эсеге узун боло турган болсо, көлөкөсү, анда ошол бешим намазынын чыгып кетүүсү эң акыркы убакыты жана асыр намазынын башы болуп эсептелинет. Имам Сахибейн, имам Абу Юсуф жана имам Мухаммад айтат, жок, ал нерсе ошол бир эсеге боло турган болсо дейт. Жок, башкача айтканда ошол 1 метр дедик, жана 20 сантиметр түшкөндө бул эң алгачкы убакыты деп эдикпи? Андан кийин ошо 1 метр 20 сантиметр боло турган болсо, анда имам Сахибейндин ою боюнча ошол бешимдин эң акыркы убакыты жана асырдын кириши деп айтылат да. Фатва кайсы көрүнөт десе, кайсы имам Абу Ханифанын сөзүнө фатва берилет дейбиз. Ва хуа аввал вактул аср, жана башкача айтканда ошол 1 метрлик таяктын көлөкөсү 2 метр 20 сантиметрлик болгон учурда уже бул асыр убактынын эң алгачкы убакыты болуп эсептелинет дейт. Ва ахируху гурубуха, жана асыр намазынын эң акыркы убакыты бул күндүн
күндүн батуусу дейт. Күндүн батып бараткан учуру, күндүн баткан учуру бул асыр намазынын эң акыркы убакты дейт. Бул шам намазынын эң алгачкы убактысы бул жанагы күндүн батып бараткан учуру. Ва ахируху гурубу шафак ил-абьяд бадал ахмар. Жана шам намазынын эң акыркы убакты бул ошол жанакы күндүн шооласы болот го. Күн батып бараткандагы биринчи кызыл свет болуп туруп, андан кийин анан ошол ак өңгө айланат дейт. Шафак деген ошол ак өңгө айланат. Ошол учурда бул шам намазынын эң акыркы убакты болот дейт. Биринчи күн батып бараткан учурда биринчи кызыл түс пайда болот. Кызыл түс пайда болгондон кийин ал 10-12 минуттан ичинде ошол кызыл түс жоголуп, анан ак түс пайда болот дейт. Ошол учурда шам намазынын эң акыркы убакты болот дейт. Жана ошол ак шафактан пайда болгондо бул шам намазынын бүткөн убактысы болот дагы. Андан кийин жана биз айтпадык, бул бамдат намазы бул чын таң башталганда деп. Ошол учурга чейин бул куфтан намазы болуп эсептелинет дейт. Жана витр важип намазы, 3 рекет витр важиптин убактысы качан десе, бул ошол куптан намазынын убактысы болот дейт. Бирок аны куптан намазын окугандан кийинкиге кечиктирүү важип болуп эсептелинет дейт. Эгерде кимдир бирөө атайлап эле биринчи витр намазын окуса, андан кийин 4 рекет куптан намазынын фарзын окуй турган болсо, атайлап, анда бул киши витрди куптандан кийин кайрадан окуп берүүсү милдеттүү болот. Себеби кечиктирүү, куптандан кийинкиге кечиктирүү витр важипти, бул фарз болуп эсептелинет. Эгерде кимдеги мисалы даратым бар деп ойлоп биринчи эмени окуу. Эгерде мындай сүрөт пайда болуп калышы мүмкүн. Мисалы бирөө 4 рекет куптан намазын окуду, дараты жок болуп калып, бирок өзү билбеген абалда 4 рекет куптан намазын окуп алыптыр. Андан кийин дарат алып, анан 3 рекет витр важипти окуду. Андан кийин эстеди, мен деген тиги 4 рекет куптан намазын дарат жок окуп алган турбаймынбы деп туруп, бирок витр важипти дарат менен окуду, жаңы дарат менен. Ошол учурда кайрадан витрди кайталап кайрадан окуп берүү милдеттүү болбойт дейт. Кайрадан ошол даратсыз окуп алган 4 рекет куптан намазын эле окуп берет, бирок витрди окуп бербейт. Бул жерде ошол ал билбегендиги үчүн. Эгерде билген абалда экөөнү тартип менен окуусу не болот? Башкача айтканда витр важипти куптандан кийин окуусу милдеттүү болот. Бул ошол 5 намаздын убактылары жөнүндө айттык. Эми вaqatil mustahabba lis-salawat. Эми кайсыл учурда ошол намаздарды окуу мустахаб болот, ошолор жөнүндө айтабыз. Биринчиси ва yustahabbu al-isfaru bil-fajr lil-hajati bil-muzdalifa lil-hajji bil-muzdalifa illa lil-hajji bil-muzdalifa дейт. Бамдат намазын күн чыгарга жак кечиктирип, башкача айтканда эң алдыңкы эмес, эң акыркы убактарында күн чыкканга чейин окуусу, таң аттырып келип окуусу эмне болот дейт? Мустахаб болот дейт. Бирок Муздалифада жана хаджга барган адамдар Муздалифада турган учурда эртелетип окуусу керек болот. Бул кишилер ушул гана учурда эмени бамдат намазын кечиктирип окуу мустахаб эмес. Бул мисалы болгондо эгерде ошол жамаат жалпы биригип алып ошол нерсени эме кыла турган болсо да, кечиктирүү мустахаб болот. Эгерде жамаат эртерээк окуй турган болсо, жамаат менен окуу эмне болот? Сунна муаккада болот дагы. Эгерде жамаат эртерээк окуса окуй берет. Эгерде жалгыз окуган учурда же болбосо жамаат менен биригип алып туруп
ошол баамдат намазын кечиктирип мустахаб убактында окууга баары макул болсо, ошол учурда кечиктирип окуса эмне болот? Мустахаб болот. Ал эми эмне дедик? Хажга барган адамдар Муздалифада эрте эң алгачкы убакталарында окуу баамдат намазын. Бул мустахаб болот дейт. والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيلها في الشتاء. Жана бешим намазын күн жылуу жайкы убакытта кечиктирип окуусу мустахаб болот дейт. Жана кыш мезгилинде аны эрте окуусу мустахаб болот дейт. Себеби көбүнчө араб мамлекеттеринде эмне болот? Күн аябай ысык болот дагы, чак түштөн бир аз болгондон кийин эменин убактысы келет дедикпи, бешим намазынынчы. Ошол учурда күн аябай ысык болот дагы, анан жайкы мезгилде ошону кечиктирип окуу мустахаб болот. Бир аз күндүн күчү кетип, кичине аба салкындап калган учурда, бирок асыр намазына чейин окуусу мустахаб болуп эсептелинет дейт. Ал эми кышкы убакта буга муктаждык болбогондугу үчүн, күн аябай ысык болбогондугу үчүн кышында эртеле өз убактысында, алгачкы убактысында окуусу мустахаб болот дейт. Ва тахирул асри ма лам ятагайяр курсу шамси фи сайфи ва шита. Жана асыр намазындагы курсу шамс деп коет. Бул ошол мәлім ятагайяр курсу шамс деп атпайбы? Бул ошол күнгө караганда көзүң уялбаган абалга жеткирип окуу асыр намазын. Ошол убакытка чейин кечиктирип окуу, бул дагы эмне болот дейт? Мустахаб болот дейт. Бул жайкы мезгил болсун, же болбосо кышкы мезгил болсун, айырмасы жок. Асыр намазынын убактысы кайсы дедик? Бир нерсенин көлөкөсү эки эсе болуп, көлөкө болгон учурда асыр намазынын алгачкы убакыты дедик, Ал эми мустахаб учуру ошол күндө караганда көзүң уялбаган абалга жеткирип, кечиктирип окуу, бул дагы мустахаб болот дейт. Ва таъжилил магриби дайман. Жана шам намазын ар дайым, кышында болсун, кышкы мезгил болсун, жайкы мезгил болсун, күн ысыкта болсун, күн суук кезде болсун, айырмасы жок, эртелетип окуу мустахаб болот дейт. Себеби шам намазынын убактысы кыска болгондугу үчүн, ал намазды эртелетип өз убагында окуп жетишип калуу бул мустахаб болуп эсептелинет дейт. Ва тахирул ишаи иля thuluthil layli fi shita'i wa ta'jiliha fi sayf. Жана куптан намазын түндүн 3/1 бөлүгүнө чейин кечиктирип окуу кыш мезгилинде мустахаб болот дейт. Ва таъжилиха фи сайфи. Жана күн жылуу кезде, жайкы мезгилде муну эртелетип окуусу тескерисинче мустахаб болот экен. Анткени кышында түн узун болот эмеспи? Түн узун болгон учурда аны кечиктирип окуусу мустахаб болот. Анткени убакыт кенен болот. Ал эми жайкы учурда, жай мезгилинде эртелетип окуп, эртерээк жатып, андан кийин баамдат намазына чейин уктап эс алып калуусу жакшы. Ошон үчүн эмне кылат? Аны эртерээк окуйт. Анткени жайкы мезгилде куптан намазы уже 10го чейин барып калат да. Эгерде андан да кечиктирилген болсо, анда убакыт кечигип кетет дагы. Андан кийин баамдат намазына уктап калуу коркунучу болгондугу үчүн эртерээк окуйт дагы жатат. Анан баамдат намазына тургандай болуп, бул кайсы учурда дедик? Бул жайкы мезгилде. Ал эми кышында түн узун болгондугу үчүн кечиктирип окуусу мустахаб болот дейт. Ва фи йаумил гайми юаджилул асра вал иша ва юаххирул бaqi дейт. Жанагындай күн бүркөк болгон учурда,
асыр жана шам намаздарын, асыр жана куптан намаздарын эртелетип окуйт дейт. Жана калган намаздардын бардыгын кечиктирип окуйт дейт. Вала яжмау байна салатейни фи вактин илля би арафатин ва муздалифа дейт. Жана эки намазды жам кылып бириктирип окуу биздин мазхабта дурус эмес, уруксат берилбейт. Бирок Арафада хажга барган адамдар Арафада, Муздалифада кээ бир намаздарды жам кылып бириктирип окуйт. Ага шариятыбыз уруксат берген. Бирок мындай башка учурларда эки жам кылып окуу деген ошо бири-биринин артынан окуйт да. Ошол бир учурда окуйт, мисалы кандай? Мисалы шам намазынын убактысында куптан менен шамда окуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда эмне кылат? Бизге уруксат берилбейт. Шариятта уруксат берилген Арафатта жана Муздалифада гана кээ бир намаздарды бириктирип окуу. Ва юстахаббу al-witr akhir al-layli in wathaqa bil-intibahi wa illa fa awwalu. Эгерде уктап калуу же болбосо ошол витр намазын жана айтпадыкпы, эгерде эмени түндү 3кө бөлүп туруп, ошол түндүн 3төн эң акыркы бөлүгүндө окуусу мустахаб болот дейт витр намазынчы. Эгерде ошол адам өзүнө ишенген болсо, ошол убакытта туруп, мен витрди окуп, андан кийин бамдатты окуйм деген сыяктуу өзүнө ишенич боло турган болсо, анда ошол учурда туруп витрди окуусу бамдаттын алдынан мустахаб болот дейт. Бирок эгерде өзүнө ишенбей турган болсо, уктап калуу коркунучу боло турган болсо, анда ошол куфтандан кийин эле окуп алып туруп жатуусу ошол өзү мустахаб болот дейт. Ва вактул жумаати вакту зухир. Ошон менен мустахаб вакыттарын айттык. Ошон менен бүгүнкү сабакты токтотобуз иншалла. Бүгүн эмнелерди окудук? Бүгүн намаздын фарздары, намаздын важиптери, намаздын сүннөттөрү жана азан тууралуу окудук, жана кайсыл убакыт намаздын убактылары тууралуу, кайсы убакыттын намазы экендиги жана кайсыл убакыттарда намазды окуу мустахаб болот экендиги тууралуу. Ушуну менен сабакты токтотобуз иншалла.